Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу бизнес партнерлор. Анда эмесе 4-каталогдагы новинка продукциялар менен тааныштыра кетейин. Негизи эле новинка деген бул 3-каталогдо дагы, 2-каталогдо дагы, анан азыркы учурдагы 4-каталогдо дагы жаңы чыккан продукциялардын баардыгы ушундай новинка пунктусуна кирет да. Каталогдон деле карасаңыздар новинка деп жазылып турган болот. Өткөндөгү каталогдо ушундай Мурмур аттуу атыр чыккан. Дон Леон именно мунун эмесинде карасаңыздар абдан сонун экен. Пробнигинде алып көрсөңүздөр болот. Улуураак жаштагыларга туура келет менимче. Анан ушундай удлиняющий туш чыгыптыр. Бизде бул майда кирпиктерден бери удлинять эткенге жардам берет деп описаниясында жүрөт. Помада Glam Trim сериясындагы дагы улам Glam Trim сериясы улам көбөйүп атат, толукталып атат. Жидкие тени для век өткөндө азыраак түстөрү жүргөн, уламдан улам толукталып атат. Мурда двойной стиль деген бар эле, ошол азыр жаңыланып Glam Trim сериясында мурда плюс 15 SPF 15 болсо, азыр SPF 25 менен чыгып атат. Мунун 2 цвети бар экен. Так, 1049 сом скидка менен 839 сомго келип атат. Мынакей 2 түсү бар экен, ушинтип 2 түсүн тандап алсаңыздар болот. Эгерде сиздер ушу продукциянын описаниясы жөнүндө билгиңиздер келсе, анда бул жерде о продукты деген жерди басып, анан көрсөңүздөр болот. Мынакей жогоруда айтып өткөндөй эле SPF 25 дагы составында бар. Андан ары кеттик. Стойкое тональное средство Stay All Day деп айтылат. Мунда дагы оттенктері көп. Бул негизи өткөндөгү каталогдо чыккан болчу, новинка болуп. Бирок бул мен сиздерге айтат элем, майлуу беттерге туура келет экен. Ал эми кургак жана комбинированный кожаларга сунуштоонун кажети жок. Бул майлуу беттерге туура келет экен. Маркер для бровей, бул дагы аябай өткөн каталогдо, мурунку 2-каталогдо аябай хит болду бизде, колдорго тартып көрүп, анткени башында мындай сүрөт тартканга ыңгайлаштырылган уштары бар. Бул дагы новинка, карандаш для губ. Ошондой эле Ботаника сериясы да улам кошумчаланып атат. Дагы да биздин Ботаника сериясындагы шампуньубуздун көбөйүп жатат, бул жолу новинка болуп, объем и густота. Негизи ушул густота боюнча бизде жашы 50дөн 40тан ашып, уже 50дөн өтүп бараткан эжекелер көп сурайт да. Анткени чачым түшүп атат, жукарып кетти депчи. Ошондой эле Food сериясындагы шампунь йогурт аябай мындай, мен дагы хочу попробовать, ушунчалык колдонуп көргүм келип атат. Анан эгерде сиздерден сурап калышса, именно чачын күйгүзгөндөрдүн чачына аябай больше уход кылыш керек болот да. Мына караңыздар, интенсивная маска для нейтрализации желтизно осветленных волос дейт. Блондикон сериясы дагы толукталып атат. Бул жерде бул серияда эмнелер бар, кандай продукциялар бар десеңиздер, бул жака чыкпайт экен. Келиңиздер продукция менен да таанышалык. Ушинтип карап чыксаңыздар болот. Составын окугусу келгендер мында карасаңыздар болот. Так. Маска для волос Ботаника сериясынан 84 сомго келет экен. Бальзам против выпадения волос. Билесиздер, мына Эксперт Фарма сериясы бул космосевтикага кирет. Бул лечебный, бул именно да көйгөйдү чечүүчү шампунь. Жөн эле бир жолку жууганда, 2 жолку жууганда эле эмес, бул ушуну комплексно колдонгондо гана эффект берет. Мынакей бережно укрепляет волосы, делая их живыми и блестящими дейт. Күнүгө жууса дагы болот. Аялдарга, эркектерге бардыгына сунушталат.
Бул боюнча мен өзүнчө тема өтүп беремин. Восстанавливающая сыворотка уже бул дагы Lotus Арису сериясы. Арису сериясы дагы жаңыланып атат, дагы кошулуп атат. Мурда гель для интимной гигиены бар эле Эксперт Фарма сериясында, эми мусс для интимной гигиены дагы чыгып калды, бул жолу кошулуптур. Анан ручная работа дагы самындар, лайм, грейпфрут, банан. Анан мына браслет аябай жакты мага, ушундай бижутериялар да көп экен өтө. Серьги Барбара дейт, серьги Анна, кольца Мери, аябай сонун экен Барбара деген шакек, прям Анна. Набор бижутерий көрүнбөй калды. Бул дагы Флоренция, таштары бир өзгөчө экен. Бижутерия бүттү. Эми ич кийимдерди каталогдон да шашпай карап чыксаңыздар болот. Мен сиздерге азыр коктейлди аябай көрсөткүм келип атат, себеби коктейлдерибиз жаңыланып чыгыптыр, дагы кошулуптур. Мына яблочный деген жок болчу мурда. Яблочный дейт. Так, уктолуп коечу. Яблочный штрудель дейт. Бизде мурда 5-6 түрү бар болчу. Банан менен, со вкусом банан. Кофе, капучино дейт. Вообще классно. Классно. Анан биоосвежитель воздуха. Так, могу жерден да көрдүм. Биоосвежитель воздухадан цитрусовый микс жана акватический микс. Мына 2 түрү чыкты. Жазгыга окшойт, перчатки, ваза, ремень, булардан новинка бар экен. Кимде офис бар болсо, ушундай органайзер алып койсоңуздар болот экен. Сонун экен, мен да пландап калдым. Салфетка, губка дейт. Бул да новинка экен. Двухсторонная. Блендер. Мен ушул чайды өткөн каталог улам заказ кылам деп унутуп калыптым элем. Буюрса келатат, 3-күнү аламын. Противовоспалительный. Булар экөө новинка, мына 2 чай новинка. Ошондой эле прогумин менен пихтовита. Пихтовитанын кимде железасы аз болсо ичсеңиздер болот. Ал эми прогуминди болсо, бул дагы ар кандай вирустук оорулар менен күрөшүп, иммунитетти көтөрүүчү касиети көп. Дальше ич кийимдер. Буларды шашпай карап аласыздар өзүңүздөр дагы. Так. Дагы бизде скульпта сериясы дагы толукталып атат. Эми со вкусом шоколада чыгып атат. Со вкусом клубники. Кийимде 70% скидка бар болсо, алып ичип көрүңүздөр сөзсүз. Мен дагы 70% скидкамды ушундай алып ичейин деп атамыз. Себеби уже 1 сомго коктейль келатат. Суптан дагы мынакей. Бул новинкасы экен. Средиземноморский с пастой орзо и маслинами дейт. Набор бижутерия. Органайзер дейт. Булар мурунку каталогдордо чыккан болчу. Так, биздин новинкаларыбыз мына ушулар экен.